Кытайдын ири компаниясынын колдоосу менен ушул жылы Ош мамлекеттик университетинде мехатроника жана робототехника адистиги ачылып, абитуриенттер кабыл алып баштаган. Бул адистикке тапшырган студенттер робот этиктерин чогултууну үйрөнүүдөн сырткары кыргыз жана кытай тилинде билим алышат. Ал үчүн Кытайдын жогорку окуу жайынан окутуучулар жана инженерлер келип, Ош мунун мугалимдерине окутууларды жүргүзүүдө. Булар Кытайдын Цзянзу кесиптик техникалык институтунан келген адистер 10 күндөн бери Ош мунун окутуучуларына тажрыйба бөлүшүүдө. Бүгүн окутуунун акыркы күнү. Мугалимдер алган билимин практика жүзүндө көрсөтүп, аларга экзамен тапшырууда. Окутуучулардан кабар алып, Борборго Ош мунун ректору келди. Бүгүн ошол окутуунун жыйынтыгын чыгарып, экзамендерди тапшыруу учуру экен. Мен атайын ошол экзамендерди кабар алып калган келип атам. Себеби булар ошол экзамен алып, экзамендерди абдан катаал өтөт экен. Эгерде бирок ийгиликтүү сертификат тапшырганыбыздын окутуучулар будан кийин ошол окуунун экинчи этабына, үчүнчү этапына өтүшөт. Окутуулар 3 бөлүктөн туруп, экзамендерден ийгиликтүү өткөн окутуучуларга тастыктамалар берилет. Мунун жардамы менен Ош мунун окутуучулары чет өлкөлөрдүн робот чогултуучу компанияларына ишке орношууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул роботторду окуган соң биздин мугалимдер экзамен тапшырып, сертификаттарга ээ болот. Бул сертификаттар менен негизинен Кытайдын көптөгөн ишканаларына ишке жумушка орношсо болот. Hubo Robotics компаниясы бул Кытайдагы эң чоң робот менен камсыздоочу компаниялардын бири болуп эсептелет. Булардын сертификаты бардык ишканаларга жарайт. Мындан сырткары, бул адистикте билим алып жаткан студенттер окууну аяктап алып иш издеп кыйналбайт. Анткени аларды дароо жергиликтүү жана эл аралык өндүрүш тармагында иш алып барган компанияларга жумушка орноштурууда пландалган. Мээрим Айтмаматова, Бийгелди Абжапаров, Ош Му жаңылыктары.